Мына ошого параллель эле айталы. Ата жолу деген чыкты. 30 жыл мурун жок эле, 50 жыл мурун жок эле. Мына башталганына 20 жыл. Бүгүнкү күнгө чейин эскирип кете элек. Кызматын аткарып атат, аткарган. Ата жолунда Аккуу деген бата чыгарат. Аккууну ким шайлады? Аалам шайлады. Аккуу ошо эжеке агайын ак кызматын аткарып атат. Аккууну ата кийди. Арбай кийди, аалам кийди, ата кийди. Багыт берди. Ошо барган адамга дартын айтты, дабаасын берди, кемчилигин айтты. Биринчи кордоду, анан жолго түшкөндө кайра колдоду, анан коргоду. Аккуу чынын кызматын аткарып атабы? Аткарып атат. Аккууну ким атады? Ушуну эстен чыгармаңыздар. Аккууну аалам атады. Аалам атады. Мына азыр кыргыздар чогулуп алып, Арслан бабка барыптыр, мен кыргызбыз дегендерби. Анан ошолор айтат имиш. Биз жаңы жаш баланы хан кылдык депчи. Ошол жерде бир 40 киши барып алып, анан ханды адам шайлабайт. Андан 1 ай мурун 21-майда дагы бир жерге ак кой союп барышып ушул эле топ болжолу. Манасты биз хан көтөрдүк деген. Ушул эскичилигиңерден кеткиле. Кыргызбыз дегендер, кыргызды жаман атты кылып коюп атасыңар силер. Аккууну сен шайлаган жоксуң да, сен Аккуу болчу депчи. Сен бата чыгарып берчи, багыт берчи деген жоксуң да. Аккууну аалам шайлады. Шуңкар дегени бар эркектери. Шуңкары деле Аккуу. Анткени кылып аткан иши бир, түшүнүгү бир, кызматы бир. Эмнеге ак аталды? Мен айттым го ошо Аллах, бир семья. Аллах 5 вакыт намазда эмес, аны колдобойт. 30 күндүк оросо дагы колдобойт. Меккеге барып келгенди колдобойт, дедим го. А жерде эмес. Аллах бул чындыкты колдойт. Чыныгы кызмат кылганды колдойт. Эл дегенди колдойт. Эл үчүн жаралган адамды колдойт. Бул 7 катар дүйнө, мына жер 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 дүйнө. 7 катар это семья. Мына. Кыргызда мынтип айтат. 7 атаңды таанып жүр дейт. Кыргызда мынтип айтат. Кудай арбак колдосун дейт. Кыргызда айтат. Атаң кудайың дейт. Мына. Атадан бата чыкты. Багыт берди. Ата тилдеди. Ата кордоду. Ошо ата жолундагы эле. Байтык атабы, манас атабы кимден бата чыкса, ошо колдоп койгонбуз, коргоп койгонбуз, тил тийгизип койгонсуң, сени оорутуп койгонбуз деп атат. Көрдүңүзбү? Атаң кудайың дегендей, мына аалам биздин кудайыбыз экен. Ал бирөө эмес экен. Ааламдагы мына арбак деле ак экен. Ал кемчилик кетирген жок. Ошон үчүн аалам ак. Ааламдан жаралып келгенбиз. Атаң кудайың, мына атаңыз кудайыбыз. Ата жолу дейт го. Атадан бата чыккан дейт го. Мына кудайыбыз. Тагдырды да ушу буйруп атат. Багыт да берип атат, таразалап да атат. Кайра эгер жердеги атаңды деле кудай катары көрсөң болот. Эгер улуу сыпат болсо, унчукпас болсо, жаратуучу болсо, өзү ак болсо, чындык болсо, ошонун батасы жүрөт. Ошонун багыты туура болот. Саясатчылардын тилине салганда тилекке каршы деп коюлат го. Ансагандай тилекке каршы бүгүн жердеги атабыздын улуу сыпаты жок. Мейли башчыбыздын, мейли партия башчысынын, мейли парламенттегинин, мейли үйдөгү атабыздын деле, мейли аксакалдын деле, айылдагынын деле. Мына көрдүңүзбү? Семья.
кайра ааламдан берилет. Балаңды урба дейт кыргызчылыкта. Каргаба. Ушул сөздөрдү кайталашым керек. Эмнеге дегенде атаң эле кайра эле жар алып келди. Энең эле кайра жар алып келди. Чоң энеңби, тайын энеңби, кайнатаңбы, кайненеңби. Ошон үчүн урба, каргава, этини оорутпа, башчы катары иштеш. Мына кайра эле жан айланып келет. Жан айланып кетет. Демек, ак дүйнөдөн келди. Ак кызматты кылышыбыз керек да, мына буяк чындык. Мына чындыкты колдоп атат. Мына чындыкты колдоп атат. Ошондуктан кыргызчылыгыбыз бар деген кээ бир адамдар айтат.